Салам достор, Кыргыз шоу бизнесинде бүгүн эмне жаңылык? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Анжелика 5 партиядан сунуш түштү. Эгер эл макул болсо, шайлоого аттанам. Эрнест Бөрүбаев: Тынар, сага бир тууган катары айтам, тывар эмес, тынар бойдон кал. Нейля Өкүл кызы Асель Кадырбекованын абалы тууралуу билдирүү жасады. Алы Туткучев: бутуңарды жалай албайт экенмин. Бир партиянын тизмегине мени жөн эле кошуп, сүрөтүмдү дагы илип, жалган маалымат таратып жатышат. Мага 5 партиянын штабынын жетекчилери колума арыз беришкен. Мен эч кемисине кол коюп бере элекмин. Политикага жолгонго эч качан оюм жок эле. Бирок элден берип жаткан деме, суранычы. Балким сен деле өзгөрүү киргизип, дал ушундай тытынып иштеп берерсиң. Биз үчүн ишеничибиз чоң дегендерин угуп, өз көзүм менен көрүп жаткан көйгөйлөрдүн үстүндө иш алып барууга мүмкүнчүлүгүм бар экенин сезип турам. Сиздер менен акылдашам да эми. Ушул бойдон элден элге кызматында калайынбы, же сунуштаган партияны колдоп макулдугумду берейинби? Балким жаңы дем, жаңы күч, жакшы өзгөрүүлөрдү жасайттыр, же башкалардай болуп өзүм чече берейинби, дейт Анжелика. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Анжелика депутаттыкка татыктуубу? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Шайлоо жакындаган сайын депутаттар куудулдарды дагы парламенттик шайлоого чогуу катышуу боюнча сунуштарын берип келет. Арасында куудул Тынар Курбаналиев дагы бар. Депутаттык креслого куудулдун сахналаш досу Эрнест Бөрүбаев барышына каршы чыгып, бүгүн эртең менен интернетке кирсем, депутаттар куудулдарды депутаттыкка чакыра баштаптыр. Тескерисинче депутаттар, сиздер ошол куудулдар тарапка келсеңиздер жакшы болот го дейм. Араңыздарда дап-даяр куудулдар жүрөт. Элдин маанайын чогуу көтөрөт элек. Ал эми Тынар бир тууганым. Мен сага бир тууган катары айтаар кеңешим. Тывар эмес, тынар эле бойдон калганың жакшы. Көздү кыскан бай болуп баратам. Белгилүү ырчы Нейля өзүнүн жеке инстаграм баракчасына Өкүл кызы ырчы Асель Кадырбекованын абалы тууралуу жазып чыкты. Өкүл кызыбыз Асель Алланын ырайымы, мерими менен элдин дуасы менен буйруса жакшы. Жаратканыма чексиз шүгүр, шүгүр. Аселдин өмүрү үчүн, ден соолугу үчүн күнү түнү алакан жайып дуа кылганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Убакыт дарылап буйруса бардыгы ордуна келет. Жакшы сөз жан эргитет. Сиздердин жылуу сөздөрүңүздөр, тилегиңер Аселге күч кубат, дем берет. Кудай буйруса бардыгы жакшы болот. Баарыбыз кырсыктан тыш бололу. Ал эми биздин дагы жамаат Асель Кадырбекованын сакайып кетишине тилектеш. Ырчы Айпери Кубик кызы өзүнүн жеке инстаграм баракчасына кызыктуу видео киргизип, мындай деди: Ислам дини бул бактылуулук, караңгылык эмес. Ар бир кичинекей нерседен деле бактылуулукту тапсак болот. Шүгүр кылсак баары болот. Бул видеодо жаш балача эле кубандым го. Даяндын белегин талашып деген. Төкмө акын Алы Туткучев кезектеги ыр саптарын жарыялады. Ата уулумун эркин өскөн мекендин, эркиндигим сакташ үчүн бекеммин. Өкүм сүйлөп болбоңузчу убара, өз киндигим өзүм кесермин. Атам мага үйрөтүптүр кантейин, бутуңарды жалай албайт экенмин. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Чолпон Талипбек Сопсонун чачын көк кылып боеп салды.